بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу имам дамлалар, урматтуу қаз дамла, урматтуу мурат дамла, урматтуу муқаддас дамла, жана бүт келген катышуучулар, урматтуу аталар, бүгүнкү азан айтуу жакшы жөрөлгөсүндө проектисине келген катышуучулар, баарыңыздарды бүгүнкү ушул Аллах Тааланын буйругу болгон, бизге сүргөн ыйык ибадат болгон намазга үндөп чакыруучу азан жарышын башташыңыздар жана катышып бүтүрүшүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Биз аябай жакшы жолдо жашап атабыз. Мисалы, кимдир бирөө монол микрофонду кармап, тойдо тамада болушу ыктымал. Той алып барат башынан аягына чейин. Бирөө сүннөт тойду, бирөө үйлөнүү үлпөт тоюн алып барат. Бирөө мындай болгон мыкты жакшы самалык кечелерди алып барат. Бирөө чоң ачылыштарды жана башка ушундай. Ушулардын бүт бардыгы чакырык деп эсептесе болот. Бирөө үйүнө той кылып, кимдир бирөөнү тойго чакырчу кылып шайлайт. Ал тойго чакырган киши кимдир бирөөнүн атын эсинен чыгарып тойго чакырбай калышы ыктымал. Той эсине тарынганда анан айтат: "Мен сага чакырчу жөнөтпөдүм беле" деп. Анан ал чакырчу анын атын унутуп айтпай чакырбай койгондугу адатта белгиленет да, ошентип тастыкталат. Ошентип чакырчу дагы, чакырылган инсандар дагы кээде жетик чакырса, кээде жетик чакыра албай кыйналат. Бүгүн биз эң мыкты чакыруучуларды тандап атабыз. Эң мыкты чакыруучу, эң мыкты инсан, эң мыкты ибадатка, эң мыкты сөз менен чакырып атасыңар. Аллах Тааланын сөзү менен. Аятул истизан, уруксат суроо аяты түшкөн Кур'анда. Ахзаб Нур сүрөсүндө. Нур сүрөсүндө тагыраагы. Бирөөнүн үйүнө кириш үчүн сөз түрдө тыкылдатып жооп болсо анан кийин киришиңиз мүмкүн. Же бирөөнү зыярат кылам десеңиз, азыр 21-кылым телефон менен чалып барып зыярат кылып келсем болобу деп чалсаңыз, жок, мен бүгүн үйдө болбойт элем, башка күнү кел деши мүмкүн. Бул ушул уруксат суроонун бир белгиси. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ушул истизан аяты, уруксат суроо аяты түшкөндөн кийин бир күнү бир сахабасынын үйүнө келди. Келип анын үйүнүн эшигин тыкылдатты, эч ким чыккан жок. Көпкө күтүп пайгамбар кайрадан тыкылдатты. Эч ким чыккан жок. Бир аз күтүп пайгамбар дагы тыкылдатты. 3төн 3 жолу тыкылдатты. Эч ким чыкпагандан соң пайгамбар акырын бурулуп кетип баратса, жанагы эч ким чыкпаган эшиктен эшик ачылып, бир баш бакты мындай. Пайгамбар бурулуп туруп, кызык, жанатан бери тыкылдатып атам, угулбатыбы десе, көзүнөн жаштар тамып, небак эгинен ылдый агып калган сахабанын: "Я Расулаллах, уктум.
Ал тыкылдатканыңызды биринчи эле тыкылдатканда уктум. Эгер сизге оор келбесе, мен эшикти ичинен жаап турайын, дагы келип бир тыкылдатып бериңчи, мага сиздин тыкылдатканыңыз жагып атат деп ыйлаган. Карагыла. Биз ушундай доордо жашап атабыз. Ушундай доордо жашап атабыз, пайгамбардын ар бирибиздин үйүнө келип тыкылдаткандан кеч калдык. Бирок жүрөгүбүздө дайым пайгамбардын соннаты дайым тыкылдатып атат. Пайгамбарыңа болгон сүйүү ургуштасын деп. Ал аздык кыла турган болсо, Аллах Таала мен сага бир күндө өзүмө 5 жолу чакырам жана чакыртам бирөөлөр аркылуу. Кел мени менен түз байланышка деди. Аны бүгүнкү муаззиндер, азанчылар жалпы ошол аймакты мечитке Аллах менен түз байланышка чыгууга чакырышат. Ал да аздык кыла турган болсо, чакыруучу катары, анда Аллах Таала мен сага тыкылдатуучуну энеңдин ичинде түйүлдүк болуп баштап 120 күн болгондон кийин тыкылдатуучуну бергемин, өзүң эмес өзгөлөр казып бере турган мүрзөгө чейин тыкылдатып турат деди. Ал сол капталыңа салып койгон жүрөктүн дүкүлдөп согушу, ал сага эй муслим, эй мусулман, эй муъмин, эй адамзат, Раббиңа кайтпайсыңбы, дагы канчага чейин азгырыкта жашай бересиң деген чакырык. Биз ага ошон чакырыктарды сезе бербейбиз. Жүрөктүн тыкылдатышын, эшиктин тыкылдатышын тоготпой деле калдык. Биз Аллаху акбару деген чакырыкка гана көңүл бурушубуз керек. Анда бүгүн сөз ошол азан жөнүндө болсун. Аябай сонун азан айтышты азыр. Аллах разы болсун. Бул иш-чара көпкө чейин уланат. Демек, Кыргызстандын бардык мечиттеринде эң мыкты муаззиндер, эң мыкты азанчылар орун алат деген түшүнүк бул. Ылганып электен өтүп келе жатат. Азандын кайсы созулуш керек, кайсыл сөзү созулбаш керек, кайсыл сөзү сукун менен токтоп, кайсыл сөзү дамма менен бүтүшүнөн бери сабак өтүп атабыз. Маанисин бузбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам al-imam damin wal-mu'adhdhin mu'taman sadaqa Rasulullah. Имам, бул михрабтын эси болгон имам, аркасында ыкта кылып намаз окуган адамдын барына жооп берет, кепилдик берет. Ал эми муаззин болсо, ал-mu'taman, ал ишеничке толгон инсан. Ал mu'taman деген ишеничке толгон инсан азанчы болуш керек деген түшүнүк бул. Ишеничке толгон инсан деген ал өзү менен Аллах Тааланын ортосундагы, өзү менен өзү сыяктуу адамдардын ортосундагы дагы аманатка, өзү менен өзүнүн жубайынын, өзү менен өзүнөн төрөлгөн уул кыздардын ортосундагы аманатка дагы бекем болгон инсан азанчы болуш керек деген түшүнүк. Азанчы ушундай болуш керек. Азанчы бир гана үнү кооз болуп, азан айтып бүткөндөн кийин билген жаман иштерин жасай берсин деген түшүнүк эмес. Bizde tarbiyabız ушундай болгон. Эч качан бутубузду кыблага сунуп отурган эмеспиз. Дааратканаларыбыз дагы кыблага карап салынбайт. Кээ бир эле шаардагы үйлөрдө ушундай болуп калбаса. Ошон үчүн азанчынын мойнуна жүктөлгөн биринчи сонна ал азанды бирөөгө үйрөтүп атса дагы, жаш баланын кулагына азан айтып атса дагы,
кыбланы карап азан айтсын деген. Кыбланы карап азан айтуу сунна. Эмнеге? Allah Kur'an'da estağfurullah billah. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Yüzüngdü kıblaga bur. Yüzüngdü kıblaga burup kıblaga yüzdön degen ayatın 21. kılımdın ilim pozdoru. Egerde gün çıkışka saparga çıga turgan bolsoңуз dagı bir jolu kıblany karap duasın, sapar duasın kıblany karap durup aytsanız hiç kaçan siz kırsıkka uçurabaysiz dep çıkıştı. Al эми namazga çakırılıp atkan azan al söz türde kıblaga yüzdölüp durup aytılışı sunna. Aябай катуу шамал болгондо, өтө катуу караңгы кирип келгенде, жамгыр таптакыр токтобой койгондо, же катуу өрт басканда дагы азан айтылышы сонна, бирок кыбланы карап туруп. Muazzinge таандык болгон экинчи sunna бул ayekun al-muazzin tahiran min al-hadath al-asghar wal-akbar. Eğer baykasanızlar men akırkı sözümde vel ekber dep toktottum. Ataylap toktottum. Ankene ötkönki sözümde maga biröler sın pikir aytıptır. Allahu ekber dep toktosa bolat dep. Men anda Allahu ekberu dep dammaga mail kılıp, dammaga beriltip ayttık. Toktotula degen. Ankene al ekberu degen ismi tafdil Allah Taalaga taandık bolup atkandığı üçün. Al emin azırkı ekber degen söz al daratqa taandık bolgondugu üçün insanga taandık bolgon ismi tafdillerdi kaalaganda sukun menen toktotup koysoң боло берет. Ankene al grammatik жүзүп келген. Экинчи sunna muazzin azan aytуучу muazzin al kichine darattan dagı, kichine daratsızlıktan dagı, çoң daratsızlıktan dagı taza boluş керек. Kichine daratsızlık degen bey darat. Çoң daratsızlık degen al gusul bolup kalagan eken, junup bolup kalagan eken. Uşunun büt barынан taza boluş керек. Oşa sebepten betarat adamdın azan aytışı makruh. Al emi junup adamdın azan aytışı aябай катуу makruh. Makruh tahrimi, haramga jakın. Muhajir ibn Qunfud rivayet kılat, Allah ondan razı olsun. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem darat sındırıp bütkön eken. Darat uşatıp bütkön eken. Men Peygamber'ga salam berdim. Felem yarud. Menin bergen salamıma жооп kaytargan jok. Men taң kalıp kaldım. Emnege Peygamber salamды uğup durup жооп kaytarmadı dep. Peygamber tavadda hatta tavadda thumma i'tazar ilayhi. Peygamber darat alıp bütüp anan maga kelip durup janagı aytkan salamыңа учурунда жооп бере албай калгандыгым үчүн кечирим сурайм деп менден алгач кечирим сурады. Анан жообун кайтарды. Анан мынтти: inni kerihtu an azkura Allah azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Rawahu Abu Dawud. Peygamber aytты: Allah Taala'nın ısımın beydarat tilime algandı özüm jaktıra berbendigim üçün ve aleykum esselam dep. Esselam Allah Taala'nın sıfatı. Allah Taala'nın ısımın sıfatın beydarat tilime aluunu jaktırbagandigim üçün saga жооп kaytara albay kaldım ubagында. Keçir meni. Men azır darat alıp geldim, emi kaytarıp atam dedi жообун. Subhanallah. Musa peygamberge Allah Teala mınday dedi: Ya Musa, ey Musa, egerde daratsız жүрgön uçurunda kandaydır bir kırsıka kabılıp kalsan, özünden başka hiç kimdi cemelebe degen. Daim darat menen жүрüş керек, tazalık menen. Muazzinge sünnet bolğon üçüncü. Eyyüezzin qaima turgan abalda tik turup azan aytış керек. Егерде ал özürlü bolbosa.
Өдүрлөөлөр бар да, мисалы, кээ бир муаззин бар, буттар ооруп калган, ал агага мисалы отуруп айтканга уруксат. Үзүрү жок болсо туруп азан айтуусу сунна. Кайсы далил? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буйрук сөзү далил. Лиқаули набий саллаллаху алейхи ва саллам: "Я Билал, قم فنادي بالصلاة." رواه البخاري. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хазрат Билалга "Qum, tur Bilal" dedi. Qum degen tikelen degen. Ordundan tikelenip tur. Nadi bis-salah. Azanга çakır, namazga çakır dedi. Subhanallah. Azan ayt. Demek turup kıblanı qarap azan aytuusu sunna. Dördüncüsü, en yeltefide bi'unuqihi la bi'sadrihi yeminen fi hayya ala's-salah ve yesaren fi hayya ala'l-felah. Kökürögü menen emes, moyunu menen hayya ala's-salahta oңgo, hayya ala'l-felahta solga kayrılıusu sonna. Emnege kökürögü menen emes dese, ankeni jürök sözsüz türdө kıblaga жүздөнгөн абалда тура берсин деп атат. Жүз бет оңго солго кыбладан бурулган чакта дагы негизги мүчө болгон жүрөк момундай болуп кыбладан бурулуп кетпесин. Beşincisi, أن يكون المؤذن صيتا قوي الصوت ليرق قلب السامع أو يميل إلى الإجابة. Muazzinge tanık bolgan 5-nji sunna muqam ündü, bирок үнü biyik çıga turgan boluş kerek. Azanga kadimgidey gönügü kerek, үйрөнүү керек. Жылдар бою бир бөлмөнүн ичине кирип алып айтуу керек. Kadimkidey ündörдү чыгаруучу notаларды атайын билген кишиге барып үйрөнүү керек. Мисалы, дастан айткандар, ырдагандар. Мисалы, эл ырчысын эл тандайт деп жүрдү го телевизордо. Ырчыларды тандап жүрдү го. Эми Аллахтын буйругу болгон намазга чакырган жана чакыруучу муаззиндерди тандоо алардан 100 есе жогору өтүш керек. 100 есе жогорку деңгээлде өтүш керек. Эң мыкты мукам үндү. Эми жакында катышам дегендерге чакырык. Катышам дегендер атайын вокалдык окуужаларга барып, мен үндү канкенде катуу чыгарам, канкенде үнүмдү сактап кала алам, жана канкенде до, ре, ми, фа, со, ля, си, до нота менен айта алам деп үйрөнүш керек. Жөн эле эрте менен азанды, ушу сенин азаның мага жакты деп эле ал бир абышка айтып койсо чуркап келип албаш керек. Айлаңарда атайын мектепте музыкадан сабак берген мугалим эжекелер бар да, ошого менин азаным кайсыл жеринде бас, кайсыл жеринде мындай болуп чыгып атат, кайсыл жеринде төмөн чыгып атат, кайсыл жеринде жогору чыгып атат. Байкап койсоңор жакшы болмок. Анткени силер Аллахка чакырып атасыңар. Аллахка чакырган инсан бардык нерсеге даяр болуш керек. Эмнеге үнү мукам үндү болуш керек десе, лияракка калбу сами ва ямил ила al-ijaba, уккан адам дароо жүрөгү жумшарып, угушу менен, буту менен да, тили менен да жооп бергенге аракет кыла турган деңгээлде азан айтып коюшубуз керек. Муаззиндин, азан айтуучунун азанын укканда эки нерсе менен жооп берилет. Бир, тил менен, биринчиси. Анткени Аллаху акбару дегенде аны эрчип биз Аллаху акбару дейбиз. Тил менен жооп берип бүткөндөн кийин бутуң менен да жооп бергин барып мечитке каттап деп атат. Эки үчө менен жооп берилет. Эмнеге сайитен мукам үндү болсун деди. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Абдуллах ибн Зайд, я Расулуллах, мен бир түш көрдүм, мага
Azan айтуунун жолун түшүмдө bir периште үйрөттү dedi. Анын тарыхын билесиздер эми, мисалы узартып отурбайын. Hazreti Umar da ушинтип келди. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндө азанды түш көргөн Абдуллах ибн Заидти ооба сен айта бер деген жок. Тескерисинче Qum ma'a Bilalin fa'alqi alayhi ma ra'ayt فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك رواه أبو داود. Abdullah ibn Zayd'e Peygamber emne dedi. Anda ошол көргөн түшүңдө уккан сөздөрдүн барын, мага айткандарыңдын барын Билалдын арка тарабына, оң тарабына тур дагы кулагына шыбырап тур. Билал сенин айтканыңды кадимкидей кол-кол микрофон кошуп бийик чыгарсын катуу айтып, анткени ал үнү мукам жагынан сенден жогорурак турат жана үнү да сенден бийигирээк чыгат деди. Субханалла. Мен бир азанчыны уктум. Менин жанымда турган киши бая азанды угуп бүткөндөн кийин сепараторбу dedi. Süt tartқан машина бар ғой, гың деп эки мындай үн чыгарат да. Ошондой эле угулду да анын үнү. Анткени үнү дагы кыргылданган экен, бир чыгып, бир чыкпайт. Алла. Ким ару дейт экен болду бүт, ягни өз билет да, эмнени айтат билбейбиз. Бак уккан адам дагы рахаттана угуп тили менен жооп бергенден кийин ушуну бир көрүп келбесем деп буту менен көргөнү келип намаз окуп кала турган деңгээлде мукам үндүү азан айтыш керек. Эмнеге кавия саут деди? Эмнеге кавия саут доошу аябай бийик чыксын деди? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ал-муъминул قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف صدق رسول الله. Peygamber aytты. Алсыз муъминге караганда күчтүү муъмин Аллах Таалага жакыныраак жана сүйүктүүрөөк көрүнөт. Бардык жагынан күчтүү болуш керек. Үн жагынан, жеткирүү жагынан, аракет жагынан, үнүн мыктылап мукам үндүү кылуу жагынан дагы. Керек болсо Аллах Таала Кур'анда Şuayb Peygamber'in iki kızı jönündө mıntip aytıp atat. Musa Peygamber al iki kızga kafirler su alıp kuduktan alıp bütüp bulaktan su alıp bütüp kayra oğuzuna uşular su almasın dep çoğun taşты bekitip koydu. Musa Peygamber jön gana bir taşka söyönüp oturdu. Alar ketkenden keyin iki ayaldın su alabay oturgan жеринде көзі түшіп, ақырын келді дағы бір рivayatта бұты менен бір тепкен, бір rivayatта бір қол менен тартып тұрып, ашып қойған. Аны 10 еркек жеба тұрған таш елі. Ушунчалык күчтүү болгон. Эмне деди? Үйүнө ээрчитип келди. Үйүнө ээрчитип келип атат. Суу алып берди. Суу алып бергенден кийин эки кыз Şuayb Peygamber iki kızı su tezel alıp gelip kalganda kantip bat alıp geldingер dediler. Bilbeyim kuduktun bulaktın başında güçlü bir nsaptуу insan turat. Al bizge su alıp berdi. Uşunçalık uyalçak eken bizni karabastan çakabızı alıp durup koyup teskere karap turup aldı dedi. Oşondan keyin çakırıp kelgile dedi. Atabız sizni çakırıp atat degende Musa Peygamber'din bergen жоğunu karagıla. Anda ekön teң arkama ötküle dedi. Biz bolgan mene deytilik? Aldıga tüşü dep tursa eken ekeyen qarap kete beretlik dep kete beretlik. Anda muazzindik kayakta kaldı. Ança munaralar var da. Hayya alas-salah degen boyunca köp geçe turup kalışı mümkün de. Musa Peygamber arkama ötküle dedi ekönü. Tüz getebere turgan bolsam belgi berbegile. Oң jaka burula turgan bolsam kolуңарга taş alıp algıla, oң jaka taş ыргытып koygula, o jaka burulam dedi.
Sol жака бурula турган болсом, sol жака ташы болот, ошол жака бурулам dedi. Кара. Кандай таква, кандай таза инсан. Муаззин куд ошондой болуш керек. Эмнеге? Качан гана Шайып пайгамбар. Sen менин колумда мардикер болуп каласыңбы? Акысына кызымды берем dedi. Ошондо кыз эмне dedi? Соңгу إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم يا أبتي إن خير من استأجرت القوي الأمين ата жакшыраак сүйлөшүң dedi. Жакшыраак сүйлөшүң dedi. Ишеничтүү сүйлөшө бериң. Ижарага мардикерликке алып аткан киши бул, аманатка бекем, анан күчтүү dedi. Эки сөз айтып жатат. Аманатка бекем, анан эмне экен? Күчтүү. Муаззин аманатка бекем, анан күчтүү болуш керек. Кайсыл амана? Аманат ал сахабалардын доорунда, табииндердин доорунда, андан кийин табииндердин доорунда, андан кийин салтанатта, андан кийинки Осман империясында 90%, 95% муаззиндер сокур болгон. 95% муаззиндерди атайын сокурларды издеп, эгер болбосо сокур жигиттерди азан айттырып, үйрөтүп, ошолорду муаззин кылып дайындаган. Эмнеге? Инсан баары бир күчтүү болсо деле кавий, амин, аманатка бекем жагынан бошошуп кетиши мүмкүн деп. Анткени алар мунаранын башында азан айтышкан. Оңго хайя ала салах дегенде, солго хайя алал фалах дегенде, сокур адамдар эч качан оңунан да солунан да эч нерсени көрбөйт. Авраттарга, аялдарга көзү түшпөйт деп сокурларды тандашкан. Бул дегени сүйүктүү азанчылар, атайын азан жолун талынап алганыңардан кийин көздүү, бирок авраттан сокур болгула азан үчүн. Эч качан авратка тиктебегиле. Анткени вакыт болуп турат амына. 2-3 мүнөт вакытым калды. Анткени көзүн сактай алган инсандын жүрөгү көрө баштайт. Аллаху акбар. Мисалы өзүңөр билесиңер. Айылыңарда деле, көчөңөрдө деле, шаарыңарда деле сокурлар бар. Аллах алардан разы болсун. Бирок жат болсо аябай күчтүү, память аябай күчтүү. Бир учурашканда эле, Ешмат ака сизби? Надыр. Ташмат ака сизби деп бүт бардыгын билип турат колунан. Буга далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силерге эки азанчы бар, адаштырбагыла деген. Алардан жаңылып калбагыла деди. Эмне деди Пайгамбар? Инна Билалан юаззин билейлин факулу вашрабу хатта юаззин أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. Allahu akbar. Söz kagıragıla. Екі азанчının biri Hazret Bilal екі gözden görüt. İkincisi Abdullah ibn Ummi Maktum iki gözden görmeydi, sokur. Peygamber aytıyor. Ramazandın suhuruna azan aytılat, anda Bilal azan aytat, jeşti baştagıla dedi. Jeşti baştayıvergile, Abdullah ibn Ummi Maktum azan aytkanға чейин, ал азан айтканда токтотуп койгула сухурду dedi. А бирок ал сокур. Ал эч качан субхи садакка келип калды экен, болду экен, саат жок болсо, телефон жок болсо, досуңа жазып бере турган WhatsApp жок, Wi-Fi жок таптакыр. Абдуллах ибн Умми Мактум Аллах Таала анын жүрөгүн ачып койгон. Субхи садик кайсыл убакта, канча убакыттан кийин киришин Аллах анын жүрөгүнө берип койгон. Кимдин эки көзү авраттан таза боло турган болсо, ал жүрөгү менен көрүп калат, шуну билгиле. Сөзүмдүн аягында кайсы бир жетекчинин
этегин кармап жашасаң, ал бир күн иштен кетет, ага кошулуп сен да жерден бир күн түшүп каласың. Кайсы бир акчалуунун изинен бассаң, бир күн ал акчасынан айрылат, сен да акчасыз каласың. Кайсы бир тирөөчкө сөйөнүп турсаң, ал тирөө чирийт, жыгылып түшөсүң. Бирок муаззин деген инсан бар. Муаззин азанчы. İslam alimleri, tabi'inler uşunday jeyintik çıkardı. Wallah, la yetekebber ahadun ala muazzin allazi yekul kulle yevmin 5 marrat Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir günde 5 jolu Allahu Ekber, Allah barынан ulu dep kıykırıp atkan insanga, muazzinge Allah Taala eç kimdi aga tekeberdik kılıp anın көңүнүн kork düşürбөйт. Al Allah ulu dep azan aytkan muazzin tekeberlerden da en jogorу турат. Anın көңүнүн eç kim düşürө албайт деген. Ошондой dünya ahiret жашоосунда сооп жагынан эң мыкты инсан катары таанылып аткан бүгүнкү азан айтуу самалыгына катышып аткандардан Аллах разы болсун. Уулуңуздарды, небереңиздерди Аллах Таала азанчы кылсын. Баары ушундай азанчы кылып тарбиялаганга шашылалы, ашыгалы, ушул азан айтуу чоң проектсин өткөрүп аткан Мухаммед Омар Ош коомдук фондуна терең ыраазычылык, жетекчилигине, пикирлештерге, салым кошуп аткандарга, жардам берип аткандарга, атайын тандоо турун өткөрүп алып келген устаздарга, Баткан областынын Казы дамласына улуу устазыбыз Ахун дамлага, жана ушул мечитте атайын берип, ошентип күтүп аткан Мукаддас дамлага, жана атайын катышам дегендерге жана катышкандарды угам деп келгендерге терең ыраазычылык. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.